Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ардактуу момун мусулмандар. Биз өткөн сабагыбыздан калган жерибизден улантабыз. Бүгүн сиздер менен Бакара сүрөсүнүн 17-аятынан баштап сөз кылабыз. Өткөн сабакта ошол эки жүздүүлөр, мунафыктар туурасында сөз кылдык эле. Алар капырларга караганда дагы эки жүздүүлүк, мунафыктык, коркунучтуу экендигин да айттык. Анткени деген капыр инсан ал Аллахка каршы келгендигин, Аллахка ишенбегендигин ачык айкын билдирген инсан. Анын тандоосу ошондой. Алла Таалага хидаят бербеди, ага иман дилине салбады, өз аракетин кылбады. Демек, Алла Таала ага ошо капырлыгына жараша жообун да берүүчү, азабын да ал кезеги келгенде татуучу. Ал эми эки жүздүү мунафык инсанды билип болбойт. Алар кадимкидей момундардын арасында, мусулмандардын арасында жүрүп, момунмун, мусулманмын дейт. Ал эми капырлардын арасына барганда өзүнүн шайтандары деп айтып атат Кур'ан-ы Карим. Шайтандары дегенде ошол инсандардын ичинен Аллага моюнсунбагандар, жаман иштерди өзүнө кесип кылып алгандар, жакшылыкка эч чакырганын ордуна жакшылыкты тоскондор, бардыгы ошол инсандын шайтандары катары сыпатталат. Мына ошо шайтандары менен бирге болгондо, жол башчылары, жолдоштору менен бирге болгондо биз момундарды болгону алдап атабыз, аларды шылдыңдап атабыз деп айтышат эле. Алла Таала айтты, алар эч кимди алдай албайт, болгону өздөрүн өзү алдап атышат. Алардын бул кылган иши, бул мамилеси, бул соодасы, Алла Таала бул жерде соода деп аятта сыпаттады. Себеби алар эмне үчүн мындай кылык жорукка барып атат? Момундардан пайда көрүү үчүн. Момун, мусулман инсандардан да пайда көрүү үчүн, өздөрүнүн чыныгы досторунан да пайда көрүү үчүн, эки тараптын дагы пайдасын көрүү үчүн эки жүздүүлүккө барып атат. Эки жактын дагы чөбүн жегенге аракет кылган теке сыяктуу мына ушундай жол тандап атат. Алла Таала булардын дилинде оору бар деп сыпаттады. Алардын дили бузулган деди, аң сезими бузулган. Алар өздөрүн түзөтүүчүлөрбүз деп ойлошот деди. Тилекке каршы алар түзөтүүчүлөр эмес, алар бузуклардын дал өзү деп Алла Таала кабар берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга аят келип атат. Мына ушуларды дагы сыпаттоону Алла Таала улантып атат. 17-аятта Бакара сүрөсүндө Алла Таала буйурду: Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Масалухум камасалиллази стауқада нара. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ deydi. Бұл мунафықтардың авалы от жаққан сияқтуу дейді. Bir insan от жағат, ошол от жаққанда андан жарық шығат. Ошол жарық шыққанда айланасы көрінөт. Мына ошол учурда гана жүргөн адам сыяктуу дейт. Элестетиңиз, өтө капкараңгы түндө кетип атасыз, сиз оттун жарыгы менен гана алдыңызда көрүп атасыз, алдыңыздан жүрүп атасыз. Мына ошондо Алла Таала алардын нурун, оттун нурун алып койгондой, алардын алдында караңгылатып коет дейт. Алар караңгыда дагы калып калат, алар көрө алышпай калат дейт. Бул жерде албетте салыштыруу болуп атат. От жакканда ошол оттун нуру кандай жарык кылып, кайра өчкөндө караңгыда калып кеткен инсанга салыштыруу болуп атат. Чындыгында мунафыктык, капырдык, ошол Аллага каршы келген адам келечекти көрбөгөн адам. Алар бул дүйнөдөгү учурундагы гана кызыкчылыкты, пайданы негизги максат кылган адам. Ал адам ойлобой атат. Бул жорук кийин билинип калат.
бул жамандыктарым кийин ашкера болуп калат, мага ошо кесепет катары кайтат деп аятат. Ал үчүн дүйнөнүн кызыкчылыгы, дүйнөнүн пайдасы аны өтө өзүнө тартып атат да. Алар акыйкатты көрө албайт деп атат. Элибизде дагы жакшына накыл кеп бар. Арамдын жолу мең, бирок өмүрү кыска деп коет. Карасаңыз, ошол мунафыктыктын дагы жолу, эки жүздүүлүктүн дагы жолу көп түрлүү болот. Көп кырдуу болот, бирок өмүрү кыска. Убакыт аны ак карасын ылгап ажыратып коет. Убакыт өткөн сайын анын ким экендиги билинет. Алымдарыбыз мунафыктыкты ошо дилде мунафыктык деп бөлдү. Бул да ыйманы жоктор болот, бирок ыймандуулай аракет кылышат. Амалда мунафыктык деди, ошол мамилесинде туруктуу эмес. Жалган сүйлөйт, алдамчылык кылат, инсандардын азгырат. Анын кайсы кадамы, кайсы багыт алган багыты, кайсы сөзү чын экенин ишене албайсыз. Ал ар кимге ар кандай сөз сүйлөйт. Барып өзү да ошол жалганчылыктын, эки жүздүүлүктүн азабын тарта турган убакытка дуушар болот экен. Тилекке каршы ал убакка келгенде ал кайра оңоло албай калат. Алланын азабы, Алланын каары ага тиет экен. Аяттын уламында дагы буйурду: Суммун букмун умюн фахум ла яржиун дейт. Алар дүлөй дейт. Дүлөй, укпайт дейт. Алар тилсиз дейт. Жана алар көр дейт. Алар акыйкатка кайталышпайт дейт. Бул жерде дагы салыштыруу болуп атат. Көзү бар көрбөйт, кулагы бар укпайт, тили бар сүйлөбөйт дегени кулагы жакшылыктарга угулбайт, жакшылыктарды укпайт. Кулагы жалаң жамандыкты укканга шыктанган. Кулак жалаң ушак укканга, жамандабын укканга, бирөөнү жамандаганга кызыгуу гана кулагы бар анын. Акыйкат сүйлөнүп атса, жакшылыктар сүйлөнүп атса, кечеги сөз дагы эле сүйлөнүп атат, дагы эле ушул жакшы сөздөр айтылып атат деп кызыгуу жок. Ал эми кичинекей бир жамандык сүйлөнсө, кичине бир жамандоо ушак болсо, кулагын түрө коет. Тез эмне болуп атат деп. Же жер тыңшаар мамыттай болуп, кудум эле жерди тыңшап кабар уккандай ушул ааламда эмне экен, кол кошунун арасында эмне экен, элдин ичинде эмне сөз экен, жамаатта эмне сөз болуп атат. Ошол сөздөргө өтө кызыктар. Биринен бирин өткөрүп ошо сөз топтойт. Мына ушул жаман сөздөрдү, ушак сөздөрдү, бузукулук, фитна сөздөрдү топтоого, угууга өтө шыктанган да. Мына ушуну Алла Таала айтып атат. Ал кулак катары эсептелбейт ал дейт. Ал дүлөй дейт. Себеби акыйкатка колдонбосо ал угууну. Ал акыйкатка иштебесе анын кулагы, ал дүлөй катары эсептелип атат. Ошондой эле тилден сөз кылсак, тил жакшыны сүйлөбөйт. Тил жалаң жамандыкка шыктанган. Тил жалаң жамандыкты айтканга өтө машыккан. Жакшы сөздү айткысы келбейт. Бирөөгө рахмат айтканды айткысы келбейт. Бирөөгө ыраазычылык сөзүн айткысы келбейт. Бирөөгө каалоо тилек жакшылыктар тилегиси келбейт. Көрө албастык бар, кызганч бар, жаман ой бар. Иши кылып, тилин да жакшылыкка колдонбойт да. Ошондой эле көзү да ошондой. Жакшылыктарды көрбөйт. Канча жакшылыктар болуп атат, аны көргүсү келбейт. Жалаң жамандыкты гана көргөнгө аракет кылат. Кичинекей жамандык көрсө, ошону чоңойтконго аракет кылат. Мына ушуну Алла Таала алардын көзү көр дейт. Фахум ла яржиун дейт. Алла Таала алардын тагдыры ушундай. Алар ушул жолду тандады. Алар акыйкатка кайта алышпайт дейт. Урматтуу агайын туугандар, сиздер менен адаттагыдай түз байланышта сабагыбыз жүрүүдө. Келген суроолорду дагы кабыл алууну баштайбыз. Аяттарды чечмелөө арасында суроолоруңуздарды дароо кабыл алганга аракет кылмакчыбыз. Эми Кур'ан-ы Карим эмне үчүн буларды салыштыруу иретинде айтып атат? Салыштыруу. Кулак, көз, тилге салыштырып айтып атат. Чындыгында эле ушундай бир күн келет. Сиздин тилиңиз, сиздин кулагыңыз, сиздин көзүңүз сизге күбөлүк беришин унутпаңыз да.
Münafıklar, iki yüzlüler, kapırlar, Allah'a moyun sunbagan işenimden çıkıp ketkenler ahiretin çın ekenine köp olganda alar biz jamandık kılbadık deydi. Biz жақсылыктарды kıldık jalan deydi. Biz jalan түзөтүүчү olduk deydi. Yeme oşonda Allah Taala alardın moynuna koyup özlerin de inandırış için müçelerin köylükö tartat eken. Köz emneni körgöndügün aytıp beret. Til emneni süylөгөндүгүн aytıp beret. Kulak emneni uğup alek bolup жүргөнүн aytıp beret. But emne жака barıp, kayсы жака barıp, kayсы iş жасагандарды aytıp beret. Allah Taala müçelerin özüne köylük kılıp koya turgan dagı күн келет экен. Мына ошо күндөн сактануу, коргонуу ар бир момун мусулман үчүн милдеттүү экен, урматтуу агайын туугандар. Байланыш бар экен, кабыл алайлы, Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Үнүңүздү бийигирээк сүйлөңүз. Азеке, сизге тарап жөнүндө суроо берейин мен, да. Ооба, айта бериңиз, Мына уулум, бир жашар уулум, мисалы үчүн тараптын барда жанында отурганда зара кылып коет да, тарап бузулбайбы ошондо? Анан кийин мына пешинде тарат алсам, мисалы үчүн, ден соолугум Аллага шүкүр жакшы болгон үчүн кээде чагым куштанга чейин окуп келем да, ошо тарат мененчи. Ошо сизге суроо берейин дегеним, ар бир намазды өзүнчө тарат алыш шартпы же эгер тарат бузулбаса албайлы ошо намаз тарат менен эле окуса болорбу? Рахмат сурооңузга. Ар бир намаз үчүн дарат алуу, дарат бузулбаса шарт эмес. Ошол дарат бузулса гана алыш керек, дарат бузулбаса шарт эмес. Андан кийин кээде жаштар мындай түшүнүп алат, сөзсүз кандайдыр бир жеңил жел чыкканда дагы суу менен, муздак суу менен дарат алып жуушум керек экен деп суу өткөрүп алгандан да этият болуш керек. Качан дарат алып ажатканага барганда жылуулукту эске алып, жылуу сууну эске алып, ошондой эле сөзсүз тазалыктын негизги маселе катары карап, анан дарат бузулганда гана алыш керек да. Дарат бузулбаса кайра алуунун милдеттүүлүгү жок. Эгер мүмкүнчүлүк болсо алып койсоңуз зыяны жок, бирок милдеттүү эмес болуп эсептелет. Экинчиден, жаш бала зара кылып койсо, албетте ол нажасат болуп калат. Эгер намаздын сырткы фарздары бар, ошо намаздын сырткы фарздары, алардын бири ошол дене таза болуш керек, дененин үстүнө кийилген кийим таза болуш керек. Ошол кийимге алакандай ошол зара кылынып калган болсо, аны тез жууп, кургатып андан кийиш керек да. Ансыз болбойт. Анан экинчиден, ажат жайына барганда дагы жеңил даратын кажетин өткөрүп чыккандан кийин ошол тамчылап калган учурда дагы дарат сынып калат да. Анын да кутулуш үчүн шариятта бир термин бар, истибра деген термин бар. Ошол сыртка чыгып, бир-эки кыймылдап, кайра кирип, тамчы эч нерсе калбай тургандай болуп, өзүңүздүн ниетиңизде ошондой чеккен деңгээлге жеткенде кайрадан жууп, тазалап, андан кийин дарат толук болуп эсептелет. Эгер намазда турганда дагы зара тамчылап калды дегендей сизге сезилип, ошол аныкталып калса, дарат бузулат, намаз даратсыз болуп калгандыгы үчүн намаз кайтарып окулат да. Жаш балдарды дагы ошо зараларынан тазаланып туруш керек, этият болуп туруш керек деп айтмакчыбыз. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угатабыз, айта бериңиз. Мени бир суроом бар эди. Жетим балаларны бакып, үйлөп, joylasa, уну Аллахка ажырлары канака болады? Şu hakta dünya gapirib, undan keyin Qissasül Anbiyo degan kitobni sotuvga chiqarib, nima qilish iloji bormi? Sizdan iltimos qilaydim. Emneler deysiz? Qissasül Anbiyo kitobi. Ova. O'shani bir sotuvga chiqarish iloji bormi deb so'ralib ketdim sizdan. Andan baldarni tarbiyalasa qanday bo'ladi deysizmi? Yetim baldarni tarbiyalasa, alarni uylab joylasa, anan Allohning ajrlarini bir bilayin, shu haqda dinda suylab bersangiz,
Şimdi gapirip bersiz doğdum da. Rahmat apa suroğuңuzга. Albatta yetimlerdi bagуу, yetimlerdi asrap karoo Allah Taala buyurgan nerse Kur'an-ı Kerim'de yetimnin malın jebey. Alardı çındap Allah razılığı üçün karap, çoңoytup, erezege jetkirip, yaxşı tarbiyan beriş bul ulуулардын вазифасы болуп эсептелет. Кудай алдында өтө жагымдуу иш болуп эсептелет. Алла Таала мындай кайрымдуу иштерге кол кабыш кылууга ар бир момун мусулманды, ар бир инсанды чакырат да. Ошондуктан жетимдерди багуу өтө сооп деп билиңиз. Бейишке барууга себеп болот ошону менен. Алардын тарбиясын да жакшы бериш кийин сизге бул дүйнөдөн үзүлбөй турган сооптун барып турушуна себеп болот. Ошондуктан Алла разы болсун, жетимдер канча көп баккан шартка карап, мүмкүнчүлүк болсо, аларга жакшылык кылган жакшы нерсе болуп эсептелет. Экинчиден, Кысасул Анбия пайгамбарлардын икаялары китеби албетте сатылса болот. Ошо анын машакат мээнети бар, китеп даярдап чыгарыш дагы кыйын. Сатылса болот, ал эч кандай тыюу салынбайт. Эл пайдаланыш үчүн элге жарыялап берген жакшы да. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Айта бериңиз, угулуп атасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз суроо берелик дедик элек. Ооба, айта бериңиз. Биздин үйдө күйөөм ишке кетет, күндүзүчү. Анан кээде тоок сойгонго туура келип калат. Аял киши тоок сойсо күнөө болобу? Тоок сойсобу? Ооба. Аял киши тоок сойсо күнөө болбойт. Мүмкүн, албетте мүмкүн. Эч кандай тоскоолдук жок. Болгону жакшыда бисмиллах менен эрежеси менен жакшынакай кылып союш керек. Сойсо болот, бул күнөөсү жок. Туура айтасыз, кээде эркектер жок болуп калат. Үй бүлөдө адатта негизги элибиздин адатында, салтында союшту сое турган жанттарды эркектер соет көбүнчө. Зарылдык болсо аялдарга деле сойгонго тыюу салынбайт. Бул мүмкүн эле уруксат нерсе деп айтабыз. Рахмат сурооңузга. Сабагыбызды уланта берели. Сиздерден суроо болсо дароо жооп бергенге аракет кылуу менен бирге. Байланышты кабыл алайлы. Дагы жооп берели, андан кийин угуп атабыз. Сиз угулуп атасыз, айта бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге суроо берейин деген болчу. Ооба, айта бериңиз, угуп атам. Жана арам койду сойгон бычакты кайра колдонсо болобу, болбойбу? Колдонсо бир шарт менен ошо тазаланыш керек да, таптаза кылып, көңүлүңүздө ошо таза болду дегенчелик таза кылып, көңүлүңүз ток болду, таза болду деген ниет болгондо албетте аны колдоно бересиз. Мына ошол шарт болуш керек. Ошол арамдардын изи, арамдын нерселери из-бизи калып калбаш керек. Экинчиден, бул жакшына дагы бир маселе бар буга байланыштуу. Кээде мал адал эле союлат, анын союлгандан кийин эти адал эмес бир идиштерге коюлуп, адал эмес башка бир нерселерге, арам нерселерге аралашып калып, андан кийин колдонгондо дагы бул күмөндүүлүк болуп калат. Ошол арамдын аралашып калышына жол ачып калат да. Кээде мына колбаса кылган цехтерде дагы, ишканаларда арам этти адал эт менен бирдей эле аппаратка киргизип иштеткенде да бул туура эмес да. Адалдын шарттары туура эмес болуп калат. Адалга колдонулган ар бир буюм, ар бир инструмент болсун, эмне болсун, бардыгы ичинде арамдын учкундары калдыгы калбаган болуш керек да. Ошол мааниде бычак дагы арамга тийген болсо, анда тазалап, көңүлүңүз таза болду дегенге чейин таза кылып, андан кийин колдонушу зарыл болот. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло. Сизди угуп атабыз. Гусулдун тартибин бир айтып берсеңиз, анан кийин
men buna 3 yıldan beri Ünüңüz жакшы кылбай атат, урматтуу bir tuğanım. Biýigrek söýleň. Gusuldun tartibini bir aytıp berseňiz. Aha. Andan keyin buna men 2-3 yıldan beri kunut duasın jatpay albadım. Oşu jeke kanday okulat? Rahmat. Gusuldun farzı, 3 farzı var gusulda. Oğuzga su alış gerek, murunga su alış gerek. Andan keyin denenin eş jeri kurgak jer kalbagıday bolup suunu jetkirip ışkap juvuş gerek. Al эми ayal kişiler gusul kılganda çaçı örülgen bolsa, uzun çaçtılar çaçı örülgen bolsa, oşol kıyınçılık eske alıngandıktan şariat kitepleri ушундай чечим фатвалар айтылган, ошол өрүлгөн чачтын түйүнө гана суу жетсе, бардык чачка жетти деп эсептелет. Ал эми чачы жайык болсо, эркектердин чачыга кандай суу жетиш керек болсо, аялдардын да чачыга ар бир учуна чейин суу жетиш керек, кургак жер калбаш керек. Мына 3 farzı var. Andan keyin anın sünnetleri var elbette. Bismillah menen başlaş gerek. Birinciden darat alıp alış gerek. Oğuzga 3 jolu, murunga 3 jolundan juup darat alıp, andan keyin en birinci töөнөн ылдый каратып сууну агызып, андан оң жакка карап агызып, sol жактан агызып, butun ayagında eğer idişke su toптолуп kalgan bolsa, buttu ayagında жууш керек, топтолуп болгон болсо, buttu дагы ошол ирети менен эле жууп, ушундай гусул алыныш керек. Гусулсуз Куран окууга болбойт, гусулсуз намаз окууга болбойт, гусулсуз тамак жеп ичкенге болбойт. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, гусулду эч качан унутпастан гусулду сөз салып жүрүш керек. Кокус суу жок болуп калса, гусул алганга шарт жок болуп калды, коноктосуз, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондой учурда таяммум кыласыз. Таяммум дегени ошол ниет кыласыз, ошо топуракка дуалга да болот, ошо топурактын түрүнөн эсептелгендиктен ошого бир колду уруп, бетиңизди сылайсыз. Ошол дарат алганда кандай жеткириш керек болгон болсо, ошолорду эске алып сылайсыз. Экинчисинде оң колду чыканак менен сылайсыз, андан сол колду чыканак менен сылайсыз. Мына ушинтип таяммум аласыз. Таяммум дагы гусулдун ордуна өтүп калат. Бул суу жок болгондо гусул алганга эч кандай мүмкүнчүлүктөр калбай калган гана учурда болуп эсептелет. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Alo. Sizdi ugatabız, ayta beriniz. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaxshimisiz, Tasir aka? Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Tasir aka, sizdan bir so'rashim bor edi. Mumkin bo'lsa. Ayta beriniz. Bu 2 yil, 3 yildan beri yuragim qiylanib yuradi-da. Men bir ayolga uylangandim. Bu ayolimni bir oyog'i oqsab yuradi. Shunga otam, ejalarim, akamlar bari qarshi bo'lib, sen shunda ayolga uylanding, undan bir o'g'il topdim, Xudoga shukr. Shu cho'loq xotiningni desang, uydan chiqib ket. Bola chaqang desa. 2 yil, 3 yildan beri shu kvartirada yashab yuram. Shu bola chaqang desang deb otam aytadi. Sendan rozi bo'laman. To'yga, o'limga qancha jetalab borasin buni oqsolantirib deb shunday deb meni kamsitishadi. Shuning uchun men uydan chiqib ketganimga 3 yil bo'ldi. Biroz uyda kvartirada o'tiraman, shu bola chaqam deb. Shu qilgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Shuni bilayin deganlar. Shunday taqtab qo'yaylik, siz o'shanda ikkinchi qolliqni olgan bo'lib o'tasiz, to'g'rimi? Ova. Ikkinchi qolliqingiz bilan cho'g'u yashaysiz bu uyda? Yo'q, men bu ikkinchi ro'zg'orimda, birinchisi yo'q. Sizga o'shol birinchi qolliqingiz bilan bola baqarangiz bilan yashagan gemne to'sqol bo'lib o'tadi. U bilan nima bo'lganda ajrashib ketganmiz-da. Bu ikkinchi nima?
Oşonga men Xudoning yo'lunda şu özüm ayağı bunday bolsa da köre bir chiroylikda aldım, bir suluqda aldım. U bovada ajrashib ketdigili. Xudoning yo'lida shuni olib, shu bilan yashab juramda taqdir. Hazır yaşap jüresiz ошол колтуңуз менен? Men ayolim jonimda o'tiradi. Эми биринчи колтуңуздан балдарыңыз бар, туурабы? Nima deysiz, taqdir? Birinchi koltuğunuzdan baldarınız var mı? Ha, bir undan bir dag'i bir bolam bor. Ata-enеңiz emnege jaman ko'radi sizde? Menda shu men hali Xudo yo'lida bir oyog'i oqso bir qizni olganlamda. O'zim menday shundan bir shuni qarab, jash tarbiyalab, shuni olib yurib, umrim oxirigacha shu ayol bilan yashab o'tam deb nima qilganlar. Shu ejamga, akamga joqvet bu ayol. Shuni desam bizni cho'ng eshikka kelib chiqib ket deb shunday deyishim, men 2 yildan beri men qo'shni o'tiramda birovning uydachi. Rahmat, hurmatli bir tuğanım. Birinciden Allah Taalam yardımcı olsun, sizin yaşamınızdaki kıyınçılıklar çeşilgen bolsun. Bu üy бүлө kütü har kimnin jeke жоопкерчилигинде. Allah Taala ajrашууну, bölünүүnü jaman көрөт. Allah'ın buyruğu turganda insanların buyruğu eske alınbaydı. Aytaylı, siz koluktuğunuz menen yaşauunu, oşol ekinci turmuşuңuzdu таштагын деген шарт койсо аны укпай аткандыгыңыз туура эле. Себеби сиз бул ошол жашоону тандадыңыз. Сиз бирөөгө жаман жол менен барбадыңыз, арамга барбадыңыз. Ошондуктан Кудайга дуа кылыш керек. Туугандарга дагы сабыр канаатты тилеш керек. Аларга дагы кезеги келсе угушунча түшүндүрүңүз. Укпаса ага башыңызды оорутуп кыйналбаңыз. Бул жашоо ушунусу менен күрөш болуп эсептелет. Сизге биз Алладан жакшылыктарды тилейбиз. Туура эле жолду тандапсыз. Туугандар дагы убагыны менен түшүнөт. Себеби алар балким сизге дагы көбүрөөк жакшылыктарды, жеңилдиктерди каалагандыгынан болуп аткандыр. Аларга дагы жакшы ой жүгүртүп, жакшы ниет кылып коюңуз. Бирок өзүңүздүн ушул үй бүлөңүздү, азыркы жашап аткан колтуңузду таштабастан толук ушул Кудайдын жолунда алга жылы бериш керек деп айтмакчыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı mekendештер, сабагыбыз уланууда, биз менен байланыш бар. Суроону кабыл алып жооп берели. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizge bere turgan suroom mындайчы да. Men Rossiyada işledim, bir 10 yılda işledim oşo. Oşo oruslarga da jetekçi bolup işledim, kızlarga iş taap berip, kançalgan kızlarga jardam berdim. Kırgız, Özbek, musulman halkın barına jardam berdim. Bирок meni bir жүрөгүм өкүгөн нерсе, bir Özbekistandan bir ayal иштеп, ошол аялдын 10 күндүк зарплатасы ал кокустан кетип калып менде калып кеткен. Анын адресин дагы, турар жерин дагы эч жерин билбейм да мен. Азыр Кыргызстандамын, бирок ушул менин жүрөгүмө өкөт да, эмне кылсам болот ушуну? Рахмат сурооңузга, урматтуу эжеке. Биринчиден ошол турмуш тирилик биздин жарандарды, мекендештерди Россияга, айрыкча эң көп Россияга барып иштеп атышат. Ал жакта дагы иштер жеңил эмес. Канчалаган бөтөн эл жат жерде жүрүп, ошо рызык издеп, үй бүлө багайын деп жүргөндөргө да Кудай Таалам жеңилдигин берсин. Кыргызстанда дагы өнүгүү өсүү болуп буюрса, ошол жакта 100 миңдеген адамдар кайра кайтып, өзүнүн эркин эле жеринде, элинде кеңири жүрө тургандан күн насип болсун дейбиз. Сиздерге дагы ошо тапканыңыздар өзүңүзгө насип болуп, берекелүү болсун. Ал эми сиздин берки сурооңуз жакшы. Бул ал акча сизге аманат катары турат да, аманат.
эч кандай анын дареги жок, байланыш жок деп атасыз. Андай болгон учурда эң жакшысы бул көкүрөгүңүздө калып калбаш керек. Муну сиз ошол муктажга берип коюш керек. Муктаждарга жардам иретинде садака кылып берип коюш керек. Анан соун дагы ошол ээсине багыштап, ошо жакшылыктар жеткен болсун ага деп багыштап коесуз. 9 күндөрдүн бир күнүндө аны менен байланышып калсаңыз, мына ушул акчасы сизде экендигин билинген учур болгондо сиз аны кайра бере аласыз. Ал ошондуктан сиз муну ошо муктажга таратып коесуз. Бул мындай маселе да бар. Кээде бирөөлөр колуңузга аманат таштап кетет. Ал келе турган, ала турган убагында келбейт, же такыр эле унутуп калат. Ошол дареги дагы билинбей калат. Мына ушул учурларда дагы аны садака жария кылып, муктаждарга жардам катары берип коюш керек деп айтабыз. Рахмат сурооңузга. Анан экинчиден, урматтуу мекендештер, мындай суроо болду. Намазды кыргызча окусак болобу деп бир тууганыбыз сураган экен. Намазды кыргыз тилинде окуганга болбойт. Намаздын сөз ички сүрөлөрүн араб тилинде жатташ керек. Ички дуаларын араб тилинде жатташ керек. Ал кыйыныраак болушу мүмкүн жаш илгерилеп калгандан кийин. Бирок аракет кылып сөз жатташ керек. Алгачкы убакыттарда ошол өзүңүз эле кириллица тамга менен жазып алып жаттап, туура окулгандыгын башкаларга айтып берип, угузуп, туурулаганга аракет кылыш керек. Инсан бир 4 сүрө, 4-5 дуаны намаздын ичиндеги сөз жаттап алган кудурети жетет да. Убакыт буга жетет. Болгон аракет кылса болот. Андан кийин намаз бүткөндөн кийин дуалар ар кимдин өзүнүн тилинде окула берет. Анан эгер мурда окулбай калган намаздар болсо, анын иретин эске алып, казасын окуп жүрүш керек дайым. 10 жылдыкпы, 15 жылдыкпы, эң биринчи казам, эң акыркы казам деп иретинде эске алып, себеби кайсы бир бүттү деген убакытты эске алыш үчүн ошо иретти караш керек да. Ошондой казаларды дагы 30-35 жаштан баштаган болсоңуз, казасын дагы арткы намаздардын казасын окуп жүрүш керек. Казаларда билесиз, фарздар гана окулат. Ал эми витр важип боюнча дагы суроо болду эле. Витр важип 3 ракаттык намаз, 2 ракат кадимкидей намаз окуп, андан кийин каадага отуруп, ат-тахиятты айтып, андан 3-чү ракатка турасыз дагы, Фатиханы окуйсуз, Фатиха сүрөсүн зам сүрө окуйсуз, андан кулакты көтөрүп, кулактын жумшагына мындай көтөрүп, көтөрүш дагы важип, андан мындай колду байлап, Аллахумма инна настаинука ва настагфирука ва настахдик ва ну'мину бика ва натаваккалу алейк деп ушу дуалардын аягына чейин окуш дагы важип. Кунут дуасында жатташ керек. Ал эми убактылуу, кечиримдүү, кыска эле сүрөнү айтып жүрсө болот. Ал эми акырындык менен толук кунут дуасын дагы жаттап алыш керек. Бүгүнкү күнү намаз китептери көбөйүп калган, дүкөндөрдө сатылып атат. Жакшына даярдалган китептер өтө көп. Мына ошолорду пайдаланып, урматтуу агайын бир тууган, намаздарды сөз толуктаганга аракет кылыш керек. Намаз бул бизди Аллага жакындаткан ибадат. Намаз Аллах менен баарлашып, байланышып турган ибадат. Ошондуктан Аллахтан болгон байланышты үзүп албашыбыз керек. Намаз менен бекемдеп турушубуз керек деп айтабыз. Улантайлы сабагыбызды. Кийинки суроо бар экен, кабылдайлы. Угуп атабыз. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Сиз угулуп атасыз, айта бериңиз. Үзүлүп калды окшойт. Кайра байланышка чыксаңыз, жооп бергенге аракет кылабыз, үнүңүз келбеди. Алла Таала аятта мындай берип атат. Астагфиру билля. Ау касаййибин минас самаи фихи зулумату ва ра'ду ва барq. Ядж'алуна асаби'ахум фи азанихим минас сава'iqi хазарал маут. Мунафыктар туурасында ушундай айтып атат. Жедейт,
асмандагы ошо жамгырлуу булут сыяктуу дейт. Жамгырлуу булут болгондо караңгылык болот дейт. Жана күн күркүрөйт. Чагылган болот. Мына ошондо алар ушу күндүн күркүрөгөнүнөн, чагылганынын жаркылдап, каттуу үн чыгарып жаркылдаганынан алар коркуп, өлүм коркусунан чочуп, өлүп калабыз деген чочулоо менен бармактарын кулактарына жабат мынтип дейт. Мына булар ушул сыяктуу дейт. Карасаңыз, күн келет. Алла Тааланын азабынан качууга аракет кылат, бирок кача албай калат экен. Күн келет, Алла Тааланын чегарасынан чыгып кеткенге аракет кылат, бирок чыгып кете албайт. Анткени Аллах Таала аятта айтып атат: "Валлаху мухитун бил кафирин". Алла Таала бүт капырларды болсун, мунафыктарды барын ороп турат. Эч ким Алланын чегара аймагынан чыгып кете албайт, Алланын эсеп кысабынан качып кете албайт. Байланыш бар, кабыл алайын. Мен жаплашапмын, өтөт. Сизди угуп атабыз, сүйлөңүз. Дияра. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Алло. Сизди угуп атабыз, бийигирээк сүйлөңүз үнүңүздү. Алло. Сиз угулуп атасыз, сүйлөй бериңиз. Сүйлөңүз. Ооба, угуп атам. Sizge bir soru bereyim dedim ele. Ошону тезирээк сүйлөй бербейсизби? Сиз угулуп атасыз, айта бериңиз. Bir ecemdin 3 balası var. Kiçineke ulu 6 yaşka kirdi. Eri 3 yıldan beri alardan pul jönötpöйт, Rossiyaga ketkenine 3 yıl boldu. Telefonda kılbaydım umman bulardan. Estiret da. Oşoga eder başka turmuşka çıksa bolobу, oşonu aytıp berseňiz suramçı. Kүйөөсү менен ажырашуу болгон эмес, туурабы? Ажырашкан эмес, угуп атасызбы? Ооба, угатам. Kүйөөсү менен ажырашып кеткен эмес да, туурабы? Жок, ажырашкан эмес. Kүйөөсү менен ажырашуу жолу менен гана башка турмуш күтсө болот, башка күйөөгө чыкса болот. Баласын карабай коюу, үй бүлөсүн карабай коюу анын күнөөсү болуп эсептелет. Алла Тааланын алдында чоң күнөө жазылып, ошого жооп берет. Мыйзам алдында дагы аны талап кылыш керек, ошол каратууну, жоопкерчилигин сездире турган чараны ошо мыйзам аркылуу дагы талап кылыш керек. Албетте ал акысы. Ал эми эгер эч карабаса, эч бир күйөө катары келбесе, камкордукка албаса, анда бүгүнкү күнү муну сотко кайрылып, ошо сот аркылуу анын жоопкерчилигин тактап, ажыратып алыш керек да. Себеби шариятта күйөөсү талак бермейинче анын карамагында кала берет аял киши. Башка бирөөгө күйөөгө чыгып кетсе айтпай эле, ал зына катары эсептелип калат. Анын жашоосу адал болбой калат. Ошондуктан өзү талагын бербесе дагы сотко кайрылып, адамдарды айттырып, анын талагын алдырыш керек. Ажыратып алгандан кийин албетте анан бул турмуш ар кимдин моюнда болот, ошо башка бүлө күтүп жашап кетсе болот. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Угуп атабыз, айта бериңиз. Менин уулумду төрөлгөндө атын айтпай деп койдук да. Анан кийин 40 чыккандан кийин артына Анар бар болду. Анан ошондо биз атын айтпайды айтсак болобу же Анарбай десек болобу? Бирок азыр экөөнү тең айтабыз да биз. Паспортто кайсы жазылды? Паспортко Айтбек деп жазылды. Айтбек деп, Карасаңыз, сиз үчөө болуп кетиптир да. Биринчи Айтбай дедиңиз, андан кийин 40 чыкканда Анарбай болуп калыптыр, паспортко Айтбек болуп калыптыр. Эң жакшысы ошо Айтбек деген паспортко жаздырып, ошол кулагына ошону азанын айткан болсоңуздар ат коюп, ошол атта калыш керек. Себеби атты кошумча көбөйтүп жибериш дагы
кыйнап коет баланы. Башкалар аны кайсы аты менен атап, үй бүлө мына аты менен, жора жолдошдору башка ат менен, элге башка ат менен таанылып, мына ушул жактары дагы болуп калат. Ошондуктан бир атка токтоп, Айтбек деген паспортто жазылган болсо, ошол атын азан айтылган болсо, ошол бир атты тандап, ошону менен сактап коюш керек да. Кийин чоңойгондо дагы 2-3 ат болуп калганда кыйналып калат, өзү дагы ошону эске алыш керек. Рахмат. Уланты өрөйлүр, урматтуу агайын туугандар. Алла Таала аятта дагы мындай деди: "Стауду билла, якадул барqu яхтафу абсарахум." Алла Таала кааласа, ошол чагылган, жарк эткен чагылган менен алардын көзүн да алып коет дейт. Көзүн көрбөй турган кылып коет Алла Таала кааласа дейт. Kullama adaa lahum mashaw fi. Алар чагылган жарк деп түшкөндө анын жарыгы болот. Азын-олак жарык болот. Мына ошол жарыкта гана жүрөт. Ва иза азлама алейхим каму. Ал эми кайра жарыгы кеткенден кийин алар токтоп калат дейт. Мунафыктык, капырдык, эки жүздүүлүк, Аллага ишенбестик мына ушул сыяктуу дейт да. Алдын нур катары көрө албайт. Келечегин көрө албайт. Жарык кеткен чагылганда чыккан жарыкта гана жүрө алат, кайра жарык кеткенде токтоп калат дейт. Ошондуктан бизге тандоо берип атат Алла Таала, силер келечегиңер көрүнгөн жолду тандагыла. Бул дүйнө эле эмес, ахиретиңерди дагы тандагыла деп атат. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Алла Таала кааласа алардын кулагын дагы алып коет эле. Кааласа көздөрүн да алып коет. Эч иштебей турган кылып коет. Бирок Алла Таала убакыт берип атат аларга. Сыноо берип атат. Көздү кантип иштетет, кулакты кантип иштетет, акылды кантип колдонот. Алла Таала убакыт гана берип атат. Инналлаха аля кулли шайин кадир. Алла Таала бүт нерсеге күчү жетүүчү, бүт нерсеге кудуреттүү. Аллага күчү жетпеген эч нерсе жок. Болгону инсандарга мунафык болсун, капыр болсун, баарына убактылуу гана убакыт берип атат. Мына ушул убакыттын кадырын билип, ар бир пенде, ар бир инсан Алланы таанып билип, иманга келгенге аракет кылып калыш керек экен. Байланыш бар, кабыл алайлы. Айта бериңиз, угуп атабыз. Алло. Сиз угулуп атасыз, айта бериңиз. Мен bir sorum var ile gazete sizge. Men bir ecamda 3 tabak koyup deydi. Ene ondan keyin o bala uylandı, lekin kayra ecamda atıp ketip nikah alap koydu. Oşo bolat mı, bolbayt mı? Soru berip atayım. Эми бул такташ керек да, бул талак маселеси оор. Кандай болдук, 3 талак түшкөнбү, түшпөгөнбү, кандай жарашуу, кандай шарттар менен жарашып алды, буларды албетте сизге эң жакшы эле жол ошол жашаган жериңиздеги бир мечит имамдарына, ошол дини жетекчилик, казыят, райондун имам хатипчилиги деген дини жетекчиликтерге барсаңыз, ошол фатва бөлүмдөр бар. Мына ошолдо талак маселесин алар кеңири тактап чечиш керек. Себеби азыр сизге мен оозеке эле бул жерден айтсам, балким ошол окуяны биринчи тактап алыш керек да. 3 талак качан түшүп аныкталгандан кийин кайра жашаганга ошол эле жубайлар мүмкүн эмес болуп калат. Ошону биринчи тактап алыш керек, андан кийин туура жоопту аласыз деп ойлойм да. Рахмат. Кийинки суроо бар, кабыл алайлы. Алло. Сизди угуп атабыз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Менде bir soru var ile. Ayta beriniz. Kudayın dinada Kur'an'da sürelerin bölüp düşürgende. An bir süre bölüm bölüp çıkarken aşağı kaç süre tapay tatılan? Elbette 23 yıl içinde Kur'an-ı Kerim düştü. 23 yıl içinde 6600'den aşık ayetler düştü.
114 сүре бар Құранда. Айрым сүрелер сүре қатары толықтала түшті. Бұлардың қатарында Кәусар сүресін айтсақ болады, сүре қатары түшті. Жана башка сүрелерден да бар. Бұларды атайын bir усулдук маалымат катары ар бирин талдаш керек. Албетте муну кенен убакытта айтса болот. Сиз айткандай толук сүрө катары түшкөн сүрөлөрдүн дагы катары орду бар. Алар ошондой сүрөлөр дагы бар. Бирок негизинен аяттар, сүрөлөрдөгү аяттар, көпчүлүк сүрөлөрдүн аяттары бөлүнүп түштү деп айтабыз да. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Azıcık işte bu olacaksın. Ayta бериңиз. Ben bir jengem var dedi. Oşunu yere 3 talak koygan eken, oşu nikah okup yaşap atat. Bolabı bolbayбы? 3 talak түшкөндүгүн аныкталыш керек. Сиздер ошол dini жетекчиликтерге барып, жакын мешитке барып, имамга кайрылып, ал казият деген кызматтар бар. Ошо казият кызматында фатва чечип берүүчү ошол укуктук бөлүмдөр бар. Ошол жерге барып кайрылып жоопторун алыш керек да. Биз жалпы эле айтабыз, ошол 3 талак түшүп аныкталган болсо кайра жашаганга шариятта жол берилбейт. Ал түшүп түшпөгөн силер такташыңар керек да. Рахмат суроого. Уланта өрөйлү. Кийинки суроону кабыл алайлы андан. Alo. Угатабыз, сиз да айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен күйөөм урушуп кеткенде дайым 4 тарабын кылыла деп айтат. Ал талакка түшөбү түшпөйбү? Эгерде ниетинде болсо талак түшөт. 4 тарабын кылыла дегенде бул ниетке байланыштуу да. Талакта эки термин бар, рижи талак, байин талак деген. Рижи талак дегени ачык талак бердим деп айткан сөздөр менен түшөт. Анда кайра 3 талак болмоюнча 1 талак, 2 талакта кайра эле жарашып ала берет, никесиз эле. Себеби 3 талак толук түшмөйүнчө кайра жашай берет да. Ал эми байин талак дейт, бул каймана кыйыр сөздөр аркылуу түшөт. Мисалы чыгып кете бер үйдөн дейт. Ал үйдөн эле чыгып кетти деп айттым деши мүмкүн да. Ниетинде ажырашуу жок эле дейт. Ошонун катарында 4 тарабын кыбыла дегенде дагы азыр эркинсиң деген мааниде айттым. Ажырашууну максат кылганым жок десе аныкы туура болот да. Ошондуктан ошо күйөөңүздүн ниетин аркылуу аныкталат. Эгер ниетинде ажырашууну жашабайм дегенди максат кылып айттым эле десе, анда 1 талак түшөт. Кайра никени жаңылап жашаш керек да. Байын талак деп коет, кайра нике жаңылаш керек болуп калат. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Угатабыз, айта бериңиз. Alo, саламатсызбы? Саламатчылык. Эске суроо берейин дедим эле. Ооба, сурай бериңиз. Мен 2 жашар уулум бар да. Аны төрөгөндө атын кайнатам койду эле. Кайнатам ошо китептен аштырып койдум. Куран китептен атын Рамис деп койдурган да. Аты эмне? Рамисин билейин дегим, Рамис деген мен түшүндүрөт мусулманчылыктачы. Эмне деген ат? Рамис. Зарифпи? Рамис деп койдурган да. Китептен аштырганмын деген да. Дагы кайталасаңыз ысмын, атыны. Рамис. Ранифпи? Рамис. Раниф, Жок. Ранис. Рамис. Рамис. Раниф. Мен азыр буну тактайын. Анан кийин сизге жооп берейин. Аз билбей турам кандай мааниге келишин. Курандан деп аташыптар. Курандан экендигин бир такташ керек. Азыр сиздин сурооңузду балдар дагы жазып алган болот. Анан сизге кийинки сабакта жооп берейин, маанисин тактап айтып берейин. Рахмат сурооңузга. Уланта өрөйлү, урматтуу агайын туугандар. Аятта Алла Таала мындай буйурду. Астагфиру билlah. Я айюхан нас.
Ey insanlar! U'budu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettakûn dedi. Allah Teala ayette şunday buyurdu. Ey insanlar! İslam büt adamzatqa jiberilgen din. Kur'an-ı Kerim büt adamzatqa jiberilgen din. Oşonduktan ey insanlar dep atat da, jalp adamzatqa kayırlуу bolup atat. Sizlerdi jaratkan, jana sizlerden murdagılardı da jaratkan Rabbыңарга, egеңерге ibadat kıgıla dedi de. Ümit bolat, uşuna ibadat kılıp Allah'ın ırayımına jetişesiңер. Ümit kılınat sizler күнөөлөрдөн сактанасыңар, такыбалыкка багытталасыңар деп атат да. Мына ушул жерде ибадат деген маселени айтып атат. Ибадат дегенде bir başka ayette de Allah Teala buyurdu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala aytып атат, мен insandарды жана жиндерди bir гана мага ибадат кылуусу үчүн жараттым дейт да. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, ibadатты бүт адамзатка буйруп атат да. Байланыш бар, кабыл алайлы. Алло. Угатабыз сизди. Салам алейкум. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Менин бир суроом бар эле. Мени кызыктырган суроо, үйдө илинип турган сүрөттөр тууралуу сурайын дедим эле. Үйдө көздү сүрөттөр илинсе болбойт деп, ушу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине келген бир хадис бар эле. Ушул тууралуу толук маалымат берип койсоң. Рахмат. Анан мусуга эле кошуп, бу адамзаты бу Аллахтын амры менен өткөндөн кийин азыр бизде Кыргыздарда боз үйдүн башына өлгөн адамдын сүрөтүн коюп, портрет кылып. Ушул тууралуу да айтып кетсең. Рахмат. İslam алгачкы келген учурда, урматтуу агайын туугандар, бутпарастык менен каттуу күрөштү. Пайгамбарыбыздын эң жек көрүп, Алланын буйругун жеткирейин деген бул бутпарастыкка каршы туруу эле. Инсандар айкелдерди жасап алып, өздөрүнүн улуу деп эсептеген инсандардын сүрөттөрүн, айкелдерин жасап алып, ошолордон ортомчу катары сурап, сыйынып кетишкен, ширк, Кудайга шерик кошуу күчөп кеткен болчу. Ошондуктан İslam ошол айкелчиликке, сүрөтчүлүккө жылуу карабады башынан эле. Эгерде үйдө кыбла тарапта сүрөт болсо, ошол тарапты карап намаз окуганга болбойт. Болгону бетин жаап коюш керек милдеттүү түрдө. Артында калган болсо гана уруксат. Эгер үйдө оң каптал, сол каптал болсо дагы дурус эмес, артта гана калыш керек да сүрөт. Экинчиден, кийимдерде дагы кандайдыр бир сүрөт, көзү бар жаныбардын болсун, башка инсандын болсун сүрөтү болсо, ал дагы намазга дурус эмес. Ал дагы тыюу салынат. Ал эми зарылдыкка карап сүрөт тартылат албетте. Зарылдыкка карап сүрөткө түшүлөт. Бул бүгүнкү күнү зарылдык техника, технология өнүгүп аткандагы зарылдыктар катары сүрөттү пайдаланабыз. Бул турмуштун зарылчылыктары гана катары каралат да. Экинчиден, өлгөндөн кийин ошол маркумду боз үйдө кармап туруу 3 күн, 4 күн кармап туруп калат. Бул өзү ошо кармап туруунун өзү анчайын дурус эмес. Тезирээк мүмкүн болсо жайга берип, өзүнүн ахиретке кете турган сапарын туура аткарып коюшубуз керек да. Анан боз үйдүн үстүнө сиз айткандай сүрөттөрдү коюп койгондагы зарыл эмес, жакшы да эмес. Бул эми ага артынан кылына турган эң эле жакшы нерсе бул дуалар болуш керек да, тилектер болуш керек. Артынан айкелдерди коюп койгон менен анын маркумга пайдасы тийбейт деп айтабыз. Шариятыбыздын көз карашы ушундай. Сүрөттөр зарылчылыктын негизинде гана пайдаланылат деп айтышыбыз керек. Рахмат сурооңузга. Урматтуу агайын туугандар, сабагыбызды ушул жерде жыйынтыктайлы. Сиздер менен Бакара сүрөсүнүн 11 аятына чейин сабакты уланттык. Суроолорго да жооп бергенге аракеттенүү менен буюрса кийинки сабагыбызда Бакара сүрөсүнүн 21ге чейин деп айтыппыз, кечиресиздер. 22 аятынан сабагыбызды баштайбыз. Бизге бир ысымды сураган тууганыбызга дагы ошо ысмын жандырмагын дагы унутпай айтканга аракет кылабыз. Алла Таала ар бириңиздерге тынчтык берсин.
иманыңыздарды бекем қылсын, апат, қырсықтардан өзі сақтаған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.